Бирок буттар кайчылашып көбүнчө аш тойлордо бийленчү бул бийдин аталышы кара жорго. Учурда кара жорго жаштар арасында сүймөнчүлүккө ээ болуп, бийге кызыккандардын саны күн санап өсүүдө. Анан кыздарды болсо мындай ойсоңдоп дегенде өзүнүн кыялын көрсөтүп, анан бутту жанагыдай болбосо андай керек болсо кээ бир жерден бурагыш керекпи, чер жазыш керекпи деп ойлойм да. Журналист жана тамада Кубанычбек Эсенбаев биринчилерден болуп, эки кыз бир жигиттен турган топ түзүп, кара жорго бийин элге даңазалап чыкты. Учурда кыргыздын башка этно бийлеринин элементтерин алып, аны кара жоргого айкалыштырып, бийге жаңы жан берсемби деп турган чагы. Кыргызда бийде өзгөчөлүк бар экен да, жигит менен кыздар өтө жакын турбайт экен, аралыкта туруп бийлешет экен да. Анан ошо кыргыз менен ушу бийди чыгара алатабыз. Жана ийин бийди, сынма бийди чыгара алатабыз. Муун бийди да, мына ошолордон бир жаңы бий курап чыгара алатабыз да. Биз биринчи укканда кара жорго бий кыргыздык экен деп укканда аябай сүйүнгөнбүз. Биздин да сонун бийлерибиз бар турбай. Мен мурда билчү эмесмин да. Конбек өткөндө айтып кетпеди, муун бий, сынма бий депчи. Мен бийдин анча деле түрлөрүн билчү эмесмин, бирок кара жорго биздин бий экен деп укканда аябай сүйүнгөм. Учурда кара жоргого кызыккандардын саны арбын. Интернет булактарында аны талкуулап сындагандар да пайда болду. Маданият изилдөөчү Болот Дыйканбаев кара жорго бийи туурасында анын тарых таржымалын 2003-жылдан бери изилдеп келет. Ал үчүн атайын Кытайга чейин барып, андагы кыргыздардан сурамжылоо жүргүзгөн. Ошол айында көрчү элем, аксакалдар бийлечи эле да. Бийлегенден мен кандай бийге бийлеп алмалда биз эрепке бийлеп жүргөн балбыз да. Кандай бийге бийлеп атышат деп андай күлкүлүү карап койчубуз. Кийин 2003-жылы мен Кытай мамлекетине барганда кыргыздардын бийлегенин көрүп, ошондон кийин түшүндүм, ал эски кыргыздын ата бабаларынын бийлеген бий экен. Аттын бияна чыгып, тяганы оюн да булай кара жорго жорголоп, кара жорго жорголоп, бүрөң жорголоп, ушундай болчу эле да негизи оюн ушундай болчу эле. Ал эми этно бийлерди изилдөөчү адис Зарылбек Молдобакиров талашка түшкөн кара жорго бийи жалпы кыргыз казак элдерине таандык дейт. Анткени эки элде тең бий бирдей аталып жана кыймыл аракеттеринде чоң айырмачылык жок. Казак калкыбыздын бийлеген кара жоргосу булар бут жакка көп маани беришпейт. Биз как специалист катары көбүнчөсүндө өйдө төмөн, өйдө жактагы ийин менен бул агар муунга кичине кыймыл аракет кылат дагы көп нерсени мындай бербейт. Биздин кара жорго жалпысынан бүт дене кыймылдайт. Кара жоргонун көбүнчөсү биз бут жак менен, кол менен, муун бий деп коет, муундарыбыз менен, сылма, байылгендибизде талма бий, жинди бий дечи. Мына ошонун типтеги бийлер бийлеп атабыз казакта. Биздики мына тоон чокуларында болгон кыялдарыбыз, жокер менен өзү биздин кырс моундай болгон бийлер кыймылдарыбыз бар болсо, алардыкы дала мүнөз да. Алардыкы дала, биздики болсо тоонукундай да. Анан кытайлык кандастарыбыз айтат экен, кара жорго бийлеп атсачы, бул казак бийлеп атат, бул кыргыз бийлеп атат депчи. Казак эли, казак биздики деп атат. Жакында өзбектер чыгат, биздики дейт. Анан татарлар чыгат, монголдор чыгат, ненес, тувин, якут, эвендер чыгат, какастар чыгат. Бирок мен ойлойм, бардыгы бул кара жорго бийди бийлесе болот. Анткени ушул атаган улуттардын бардыгы кыргыздын канынан жаралган, кыргыздын элинен бөлүнүп чыккан элдер. Булар менен биз талаштын кереги жок. Булар бийлесе биз сүйүнүшүбүз керек. Ата катары, аталык катары биз бата берип, тетирсинче азамат казак, азамат өзбек, жокса азамат уйгур деп биз бата берип эле биздин бийди бийлегиле, биздин сөз сүйлөгүлө деп эле тура турган мезгил. Көбүнчө аш тойлордо, оюн-зоок кечелерде бийленчү кара жорго бүгүнкү күндө Казакстан тарабынан патенттештирилген. Ошондуктан кара жорго казактардын улуттук бийи деп аталып калган. Буга Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаевдин салымы да чоң болгон деп айтылып жүрөт. Дәл солай тойлаңдар, келе бермес таңғайға, дәл сондай күн қайда, ойнаңыздар жамағат, билеңіздер мұндайда. Казакстанда кара жорго өтө популярдуу болгондуктан салтанаттуу кечелер бул бийсиз өтпөйт. Бүгүнкү күндө ал жакта кара жорганы бийлегендердин саны арбын. Ал эми билбегендер үчүн атайын курстар да ачылган. Ыйык буундарыбыз жогары, төмен, алга, артка және кезек козголто аламыз. Ал сиздер бизден калмай кайталаңыздар. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
Чындыгында Кара Жорго кыргыздардык болгон. Аны тарых тастыктайт. Болгону кыргыздар өз убагында Кара Жоргого казактарча көңүл бурбай, көөнөргөс байыркы байлыгыбызды сактап калган эмеспиз. Буга далил катары 1924-жылы немис экспедиторлору тарабынан Каркыра жайлоосундагы тойлордун биринде тартылып алынган бул эксклюзивдүү тасманы айтсак болот. Түштүк регионубуз Андижанский полкага өттүк. Түндүк регионубуз болсо Лезгинкага өттүк. Өз агасын агалай албаган ит аягын сагалайт деген кезге келдик. Анткени Лезгинкага тансага түшсө тойдо бардык чугал кол чабып акча кыргызып турушат. А кыргызчага Кара Жорго бийлесең тамада баш болуп, ой бул казактыкы, бунун кыргызга тиешеси жок дейт. Нурсултан Назарбаев айтты. Казак мамлекеттүүлүгүнө дүйнөдө биринчи жолу 91-жылы мамлекеттүүлүккө жетиштик. Биз 20 жылдык тарыхыбыз бар деп өз айтуудат президенти. А кыргыздын мамлекеттүүлүгүнө 2200 жыл бул дүйнөлүк тарыхчылар келип болуп туруп оозун ачып 2200 жыл болуптур деп унчукпай кетишти. Анткени Кытайдан архивинен табылган шапалактай бир Кытайдын ханы кыргыздын ханына сураныч катары жазган bir kat arkulu biz 2200 yıl mamleketlүүлүгүбүздү таап отурсак, келип туруп bir болбогон кичинекей бийди талашып отурушат. Буну талаштын кереги жок. Кыргызбы? Канында кыргыз жүрөбү? Кыргыздын сөзүн, кыргыздын бийин, кыргыздын тарыхын, кыргыздын манасын сыйлаш керек. Канында калмактын, жуңгардын же дагы башка бир улуттун каны болсо, ал ачык эле айта берсин. Мен кыргыз эмесмин, бирок мен ошон үчүн талашып атам. Талашсын анда, Кара Жорго Манасты да талашсын анда, эртең жок кыргыз эмес бул башка улут деп. Негизинен Кара Жорго бийинин тарыхы 10-11 кылымдарга барып такалат. Ошол кылымдарда кыргыз элине таандык Караханит мамлекетинде Бурака деген хан болгон. Бурака хан жана анын уазирлери, жигиттери, жоокерлери жалаң Кара Жорго таптап минишкендей. Күндөрдүн биринде Бурака хан чоң тойго чакырылып, ал 200гө жакын адам менен Кара Жорго минип барган. Дал ошол коноктор айылга кирип келе жатканда аларды шаңдуу тосуп алуу максатында комуздун күйүүсү ойнолгон. Комуз күйүүсү мухандуу четилгендиктен коноктордун жорголору басыгын жоготуп, үстүндөгү адамдар аттарга ээ боло албай калышкан. Мынандай акыбалга келишкен да, мынандай болчу. Бир колунда камчы болсо, мисалы, тизгинди тарткан же мынандай болгон, ошондо ушул кыймылга келгенде жардап турган эл ханыбыз эл сыйлап, той ээсин сыйлап, жыйынды сыйлап, бийлеп келатат, калайык деп турган. Алдынан ханды туура ушинтип бийлеп чыгышкан да. Ошондон улам хан бул жылкынын бийи болду, бул Кара Жорго деп ат коюлсун, Кара Жорго бийинин бийи болсун деп Кара Жорго атак калган, аты калган. Кара Жорго бийинин дагы бир касиети бул адамдардын ден соолугуна тийгизген таасирин айтсак болот. Көбүнчө күчтү талап кылат деп ойлойм мен өзүмчө. Ошон үчүн арыктап кеттим болуш керек. Мурда канча азыр семиздер эмес болчумун, көп болсо 1 килограмм арыктап. Мурун азыр билбейм, азыр 48 го. 49 болчумун. 1 килограмм арыктам. Бий деген бул таккай кам менен жанакы Острый хан дроз, жанакы каякта бир балет этелек ордун баарын жок болот эле да. Анткени бул деген денеге күч берүү, энергия берүү, көңүл ачуу, денени сергитүү деген мааниде да. Ошон үчүн Кара Жорго барыңыздар чакырам. Кара Жорго деген тура калып салкылдап бийлеп, өзүңөрдүн импровизацияңарды кылып, импровизация. Кебеле мындай 5 бияка каласыз, бияка 5 эмес. Өзүңөрдүн каалагандай бийлей бергиле. Колун бийлейсиңер, башыңар менен бийлеп, шыгылып баягы темпти кое бербей, күлүп жайнап, жаркылдап бийлей берсеңер мына болду. Кара Жорго бийлейли, ден соолукту чыңдайлы, эки жаат болуп кыргыздыкы, казактыкы деп талашпай, ынтымактуу чогуу бул бийди дүйнөгө даңазалайлы.